Көптөн бери көрүш элек эки дос сүйлөшүп, өткөн күндөрдү эстеп отурушкан болчу. Туулган күндө болгон окуяларды эскерип, каткырып отурушат эле. Капысынан Уланга белгисиз номер чалып калды. Эч нерсени билбеген Улан трубканы алган деле «Салам алейкум» деди телефондон. Улан «Аха, угуп жатам» деп жооп берди. Мен Мунарбек Оразалиев. 4-шаардык ооруканадан чалып жатам. Номериңизди апаңыздан алдык. Сиздин апаңыз оор абалда келди. Тез келиңиз. Реанимация бөлүмүндө болуңуз деп өчүрүп койду. Мындай сулуу кабарды уккан Улан төбө чачы тик турду да оорукананы көздөй бет алды. Доктор келгиче апасына кылган бүт катачылыгын эстеп ыйлап отурду. Доктор чыкты. Улан доктордон сурай баштады. Апам жакшыбы? 4 күн мурда сүйлөшкөн, жакшы эле болчу. Доктор журналын ачып, апаңыздын аты ким деп журналын карай баштады. Апамдын аты Турдыева Гульнара деди. Мындай адам жок экен тизмеде. Бул номер сиздикиби? Деп жазылган номерди көрсөттү. Аны көргөн Улан, жок, меникинин аягы 95. Ал эми бул жерде 65 экен деди. Доктор, анда кечириңиз, адашып чалып алыптырбыз, деп кайра сөзүн улантты. Бул нерсе баарыбызда боло турган иш. Кечирип коеюн деп басып кетти. Дал ушул окуядан кийин Улан апасына чалып, кубанычын тең бөлүшүп, сагынычын айтып, өзгөчө баарлашты. Урматтуу бир тууганым, ата-энебизди көзү тирүүсүндө сыйлайлы. Кийин кеч болуп калат.